терапия алганыңызга эмне себеп болду? Мен буга чейин көптөн бери аллергия болуп ооруйм. Ошо чаңга, чөп чарга аллергия болуп, анан ошо аллергиямды кетирейин деп келген болчумун. Ошол себептен дарыланып атам. Анан дагы бир себеби ошо гайморитта болуп ооруп аткан болчумун да. Келгениме биринчи лечение болуп атат. Биринчи лечением бүтөйүн деп калды, бирок действие берип атат да, ошо дарыланганымча ошо гайморитим кетип калды. Анан да ошо аллергияга жакшы жардам берди. Эми бул биринчи курс лечением бүтсө, дагы эс алып, дагы эмкиде дагы кийинки курс леченияга келем да, ошо. Өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз, канча жаштасыз? Менин атым Бексултан. Мен 24 жаштамын. Ошо өзүм Сусамырда төрөлгөм. Жыйынтыгы мына кадимкиде байкалат экен, канча күндөн кийин билинет экен? Жыйынтыгы 4-5 күндө уже байкалат экен. Кадимкиде ошо 5-6 күнү уже действиясы берип уже байкалат экен да. Реакция ижене кайткан номер кайткан таап калган. Мындай эле тааныштар аркылуу эле ушундай жакшы эже бар, ушу дарылайт деген, ары чактырат деп угуп калган болчумун, анан ошол себептен келдим да. Эң биринчи лечение алып атканда сага бир жолу чактырып, баягы реакциясын текшерип көрөт да. Ошо реакция жакшы элеби же болобу ошону текшерип алат. Болбосо, конечно, чактырбайт да. Ошо башында текшерет. Значит, жеңил экен. Да, жеңил эле. Саламатсызбы Рабиз эже? Бул апитерапиянын баягы пайдалуу жактарын айта кетсеңиз, жана канча жылдан бери ушул иш менен алектенесиз? Мен бул апитерапия боюнча иштегениме 14 жыл болду. Апитерапия бул көптөгөн ооруларды айыктырат. Апитерапия бул арынын, уусунун шыпаасы деп койсо болот кыргызча айтканда. Көптөгөн ооруларды деп айта кеттиңиз, ошол санай кетсеңиз мындай кайсылар? Көптөгөн оорулар бул суставный болезньдерге, ооруларга, грыжага, короче, көптөгөн оорулардын баарын айыктырат. Только злокачественныйларга жарабайт, открытый туберкулезго болбойт. Калган оорулардын баарына жардам берет. Не жардам? Айыктырат. Дагы кепилдиги мененби, же кепилдиги кандай, ошол боюнча айта кетсеңиз. Көп ушуну сурайт экен, баягы ары чакса денсаулыкка зыяндуулугу жокпу депчи. Ошол айта кетсеңиз. Кепилдиги менен зыяндуулугу жок. Если арынын, уусуна аллергиясы болсо, анда болбойт. Биринчи биз проба коюп, текшерип көрүп, анан лечение баштайбыз. Сизди баягы интернет көрүүчүлөр кайсыл жактан табат? Дарегиңизди, телефон номериңизди айта кетсеңиз. Мени Бишкек шаары көчөсү Чүй 136, Кезилген көчөсү Тоголок болду. Телефон номериңизди айтыңыз. 0705 20 71 61. 9-дан 5-ке чейин иштейм. Суббота короткийден обедке чейин, воскресенье выходной.